көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Исхак мырза, студиябызга куш келдиңиз. Мына бүгүн өзүңүзгө маалым болгондой, биздин бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга ар кандай пикирлер айтылып, такыр эле жыйынтыгы чыкпай жатат. Эмнегедир мурдагы болгон революцияларда бир жума, бир айдын ичинде элдер бир нерсе калыптанып калгандай өңүттө болчу эле. Бул жолкусунда биз бир мыйзам талаасына кирип дейбизби, же болбосо бир элдиге бир тыңыраак баш көз болуп дейбизби, ошол нерсеге бара албай атабыз. Бул сиздин пикириңиз кандай? 3 жолу Кыргызстанда президент мажбур болуп кетирип, бийлик алмашкан болчу. Эми үчөөнү тең революция деп айтыш өтө кыйын, себеби революция болгондо түпкү тамыр менен алмашыш керек болчу. 3 окуя болгондо деле жыйынтыгында бийлик алмашуу болгон. Бирок айырмасы чоң болуп атат. Эгерде 2005-жылы Кыргызстанда бүткүл жерлерде толкунданып туруп аянтка келип, анан кийин Аскар Акаевич качкандан кийин Курманбек Салиевич Бакиевди Жогорку Кеңеш 3 курамы бекитип, жаңы шайланган, эски шайланган 2 палата бекитип туруп, анан ал президенттик милдетин аткаруучу болуп калган болчу. Мыйзам чегинде. Ал эми 2010-жылы бир топ саясатчылар 14 киши убактылуу өкмөт деп коебуз, алар толугу менен бийлик колуна алып, баардык мыйзамдар күчүн жоготот, токтотуп турат, конституция баары токтотуп турат. Биз өзүбүз референдум өткөрүп туруп, анан жаңы мыйзам талаага өтөбүз деген алар жоопкерчилик мойнуна алышкан болчу. Бул кечеги октябрда болгон окуяга бийлик алмашуу принципти таптакыр башка болду. Бул жерде кандай бир таанымалсыз күчтөр топтолуп туруп эле баса калып эле Садыр Жапаровду жана Камчыбек Ташиев өзү айтканда мен төргө отургуздум деп төргө отургузуп койду. Ал жерде элдин пикирини же ошол жерде митингге катышкандын пикирин эч ким сурап да койгон жок. Ошондуктан ал Садыр Жапаровду Жогорку Кеңеш толук курам менен бекитмейинче ал мыйзамсыз болгон да. Бирок парламент аны бекиткенден кийин биз баарыбыз тең мыйзам талаага түштүк, мындан ары мыйзам менен, конституция менен иштейбиз деген убаданы Садыр Жапаров бир топ жолу айтты, анан депутаттар айтылган болчу. Бирок эмнегедир бир аздан кийин биз мыйзам талаадан кайра чыгып кетип баратабыз. Биз деген бул бийликте турган жетекчилерди айтып коеюн. Өздөрүнүн кызыкчылыгын жеке баалап, өздөрүнүн келечегини ойлонуп туруп, жалпы элден сурап да коюшкан жок да. Анда мыйзам талаа дебей эле мен толугу менен бийликти колума алдым, мындан ары өзүм каалагандай бийлейм деп койсо, анда эртеңки күндө жоопкерчилик тартканда мүмкүнчүлүк болот эле. Азыр болсо биз бир жагынан конституция боюнча ар бир жарандан талап кылып атабыз, мыйзамды бузба, тигини кылба деп. Ошол эле мезгилде президент милдет аткаруучусу жана депутаттар одоно түрдө мыйзамды бузуп атышат. Жөнөкөй мыйзам менен конституциялык нормаларды жокко чыгарып атат. Бул Тагыраак айтып кетесизби, кимдер мисалы үчүн Мисалы үчүн аны айтканда мына акыркы кабыл алынган мыйзамды айтып атабыз. Жана Садыр Акылбек Жапаров жана башка топтор сунушталган мыйзам 3 окууда бир күндө 1 саатта өткөрүп туруп, анан президент кол коюп, жана шайлоо токтотулуп турсун, референдум өтсүн, конституциялык реформа өтсүн, андан кийин шайлоо болсун деп. Бул таптакыр эч кандай мыйзамга, конституцияга дал келбейт. Саясий абал деген менен саясий абал ордуна түштү эле, биз мыйзам талаага түштүк. Жогорку Кеңеш бар. Ошол шайлоонун жылып турусуна кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Кызыктырган көрүнүп турат да. Ушул акыркы шайлоодо кандай босогосу бийик болбосо деле өтпөгөн партиялар бар. Бир партия, Ата Мекен партия жана башка партиялар 60 миңден аша албады. Демек алар уткузду деп койсок болот. Эми ошолордун өкүлдөрү, фракциялары Жогорку Кеңеште отуруп туруп, бизге бир аз жанагындай тайм-аут керек болуп атат депчи. Анан Садыр Жапаровдун командасы менен Жогорку Кеңештин командасынын кызыкчылыктары биригип кетти да. Келгиле 3-4 айга өзүбүздүн мөөнөтүбүздү узартып коелу. Ошол 3-4 айда ар кандай кыймылдарды кылып туруп, каражат таап туруп, команда түзүп даярданып шайлоого барабыз деп максат көрүнүп турат да. Ошондуктан бул жерде жеке 20-30 адамдын кызыкчылыгы жалпы элдин кызыкчылыгынан өйдө болуп кетти да. Мына 2 күндөн бери социалдык тармактарда жана коомчулуктун арасында Адахан Мадумаровдун пикири абдан кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал киши менен бир топ пикир келишкен дагы тараптар бүгүнкү күндө байкалып жатат. Ал киши бир кезде ошол Роза Исаковна Отунбаеванын дагы бийлигин тааныбайм, анын президенттик бүгүн иштеп жаткан, элди башкарып жаткан ордун мен тааныбайм деген өз пикирин айтып келем. Бүгүнкү күндө ошол Садыр Жапаровдун дагы легитимдүү президент экендигин тааныбайм деп өз пикирин айтып атат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Эми Адахан Мадумаров саясатчы, белгилүү саясатчы, анын өзүнүн пикири бар. Тааныйм, тааныбайм деген бул мындай
жеке көз карашы да. Ал эми кандай болсо деле жогорку кеңеш 60тан ашык добуш менен бекиткенден кийин ал премьер-министр болду. Бирок тип түрүү турган төрага болгон учурда ал президент милдетин аткара албайт. Эгерде төраганын мүмкүнчүлүгү жок болгондо ошондо премьер-министр аткарат. Ал Канатбек Исаев менин оюмча аман эсен, ден соолугу бекем эле. Мен жок, мен аткаргым келбейт деген андай норма жок Конституцияда. Демек, президенттин милдетин парламенттин төрагасы аткарыш керек, ал милдеттүү. Жок, мен кызматымды тапшырам десе бир жөн. Мен төрага болуп турам, жанагы охрана менен жүрөм, машина мигалка менен жүрөм, дачада жашайм, айлыкты бийгирак алам, Кыргызстандын парламенттин башчы болом, бирок милдетин аткарбайм деген андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Туура, Конституция жазылган эмес. Бирок ал жерде эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо деп айтылат. Ал менин түшүнүгүм боюнча ооруп калса, башка себепке байланыштуу болсо анда мейли. Ошондуктан Адакан Мадумаров айткан сөзүндө чоң негизи бар. Садыр Жапаровду ушу тарапташтары бийликке алып барабыз деп, сөзсүз сен президент болосуң деп, аябай оор жүктү мойнуна жүктөп коюшту. Бул жерде кынтыксыз эмес кадам. Бир топ суроолор бар да. Мисалы үчүн, эми мен түшүнүп турам, канча юрист болсо ошончо пикир деген бекер сөз эмес. Бирок бакыйып туруп, Конституция кара менен акта жазылганды каалагандай чечмелеген жигиттерибиз көбөйүп кетти да бизде. Ошондуктан ал Мадумаров тааныбайм дегендин пикирине мен кандай түшүнөм, туура эле түшүнөм. Бирок мамлекет мыйзам талаага түшкөндөн кийин биз алдын жылышыбыз керек. Мыйзамдын чегинде. Анан жанагындай кечегидей кадамдар бул таптакыр эч кандай юридикалык нормаларга дал келбейт. Экинчиден, мына Садыр Жапаров эми жаш саясатчы, кандай болсо да тажрыйбасы жок, юридикалык практикасы жок. Мен амнистия кылып атам, түрмөлөрдө бошотом деген мунапысты жарыялап атат да. Бирок мыйзам боюнча мунапысты жогорку кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Мен кисимге тапшырма бердим, анча-мынча майда чүйдө кылмыштарды бошоткула деп, андай укугу жок анда. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.